Өлкө аймагында зордук зомбулукка кабылган балдардын көрсөткүчү жогорку пайызды түзөт. Бул көрүнүштөрдү алдын алууда тийиштүү адистер тарабынан иш-аракеттер көрүлүп келет. Бул жолу Каракол шаарындагы Ильяс Бийбусунов атындагы педагогикалык окуу жайында студенттер арасында зордук зомбулукту алдын алуу, балдарга карата ырайымсыз мамилени жоюуга багытталган ачык сабактар өткөрүлдү. Зордук зомбулук жөнүндө айта кетсек, бул азыркы учурда эң эле көйгөй болуп эсептелинет. Жөн гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча эң эле көйгөй болуп, эң эле чоң маселе болуп эсептелинет. Азыркы учурда ушул быйылкы жылдарды алсак, абдан эле көп случайлар болуп кетти. Биз аны социалдык тармактардан көрүп жатабыз. Бирок ошол эле учурда айтылбай калгандар абдан көп. Жаш балдарга карата, эркектерге карата, ошол эле учурда аялдарга да карата зомбулук абдан күч алып жатат. Азыр эми коомдогу зордук зомбулуктун көптүгү бул үй бүлөдөгү бири-бирин түшүнбөстүктү, бири-бирин сыйлабастыктын, азыр эми тең укуктуулук деген берилип калбадыбы? Аял өзүнүн эркекке теңейиси, эркек аялдан өзүн төмөн түшүрүүсү ошол себептен ушул чыр-чатактардын чыгып келип жатат деп ойлойм да. Мында окуучулар болуп жаткан көйгөйлөргө кайдыгер карабай активдүү катышып, өз ойлорун эркин айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чындыгында коомдогу болуп жаткан жат көрүнүштөр өсүп келе жаткан жаш муундарга тескери таасирин берет. Биздин студенттер болсо ошол өзлөрүнүн ойлорун, өзлөрүнүн үй бүлөдөгү кандай маселелер бар, чыр-чатактар бар, ошону ачык айтууга үйрөнүп атышат. Анан негизи эле менин оюм боюнча ушул бизде бул 9-класстын базасында келген өспүрүм урактагы балдар көп келет. Анан ошолордун айтуусу боюнча мындай статистика катарында жүргүзсөк, алардын айтуусу боюнча ошолордун мындай бир сабырдуу болбогондугунан, туруктуу болбогондугунан өзлөрүнүн дагы арасындагы, анан үй бүлөдөгү маселелерди да көтөрүп чыгышат. Учурда ар бир 3-чү адам зордук зомбулукка кабылууда деп статистикада көрсөтүлгөн. Жакында эле Каракол шаарынан бир үй бүлөдөгү чыр-чатак акыры өлүм менен коштолгон. Мындай жоосунсуз жоруктар үй бүлөдөгү өсүп келе жаткан балдардын тарбиясына да таасирин берет дешет катышуучулар. Иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бул бирок ошого карабастан кичине жетишсизирээк болуп атат окшойт. Ушунун үстүнө ошон үчүн ошол зордук зомбулукка учураган учурлар бар, көбүрөөк. Ушунун үстүндө азыр бүгүнкү күндө мамлекет жаңы иш пландар түзүп, мына ошо иш алып барып, жетекчилер айыл өкмөт тарабынан, мектеп тарабынан, ички иштер тарабынан ошол иш жүргүзүлүп атат. Ильяс Бийбусунов атындагы педагогикалык окуу жайындагы студенттердин баардыгына тең аталган көйгөйгө карата түшүндүрүү иш-чаралары өтүп, жаш өспүрүмдөр менен биргеликте талкуулоо жүргүзүлгөн. Эми мындай иш-чаралар планга ылайык өтүп турат. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан.